أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Келіңіз. Мейірімді жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Кудай Таала пайгамбарыбыз жөнүндө айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Биз о пайгамбар сени бул дүйнөгө мээрим үчүн жөнөттүк дейт да. Рахмат катары адамдарга, аламдарга биз сени мээрим кылып жөнөттүк дейт. Мээрим катары жөнөттүк дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөгө жөнөтүлгөнгө чейин аламдын бардыгы караңгылыкта дейт. Адамдардын бардыгы адашууда, залалатта, бирөөлөрү ичип, бирөөлөрү чегип, бирөөлөрү зына кылып, бирөөлөрү аялын уруп, бирөөлөрү аялын, кыздарын көмүп, ушундай аял заты баркталбаган караңгылык доорунда жашап аткан адамзатчы караңгылыкта деп. Мына ошол кезде Аллах Таала эмне кылды? Аллах пайгамбарыбызды "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин" чындыгында о Мухаммад пайгамбар биз сени аламдарга мээрим кылып жөнөттүк дейт. Жана ошондой эле дагы башка аяттарда айтат: "Биз сени аламдарга сүйүнчүлөөчү жана эскертүүчү кылып жөнөттүк" дейт. Эмнени сүйүнчүлөйт? Бейиш менен сүйүнчүлөйт да. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин силерге бейиш бар. Ал эми эскертүүчү нерсеси силер өлгөндөн кийин тозок дагы бар деген нерсени жеткирүү үчүн Кудай Таала бизге кимди жөнөттү? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды жөнөттү да. Пайгамбарыбыз бул дүйнөгө келгенге чейинки исламга чейинки доорду жахилият доор деп коет да. Жахилият дегени наадандык доор, наадандык, караңгылык доор деп коет да. Неге наадандык, караңгылык доор? Адамдар себеби адашып жүргөн да. Адашып, буттарга сыйынып, буттарга, таштарга сыйынып, мазарларга сыйынып, ар кандай нерселерге ишенип жүргөн да. Мисалы үчүнчү, бүгүнкү күндө ошол нерселердин таасири бизде деле бар. Бүгүнкү күндө ошол нерселер, кээ бир нерселер жахилият доорундагы нерселер калып кеткен. Мисалы үчүн баягы алдыңдан кара мышык өтүп кетсе, ишиң жүрүшпөй калат. Дагы барып бир ташка мындай жылмышсаң, мындай боюңда болуп калат экен, тигиндей болуп калат деген нерселердин бүт бардыгы бул исламга чейинки жаман адаттар, жаман үрп адаттар да. Пайгамбарыбызды Аллах Таала бул дүйнөгө эмнеге жөнөттү? Ошол адам затыны караңгылыктан чыгарыш үчүн. Аялдарды сыйлаган эмес мурдакы доорда. Тилекке каршы азыркы күндө бизде деле аялдардын кадыр баркы түшүп кетип атат го. Бир нерсе десе, аялды азыркы заманда бизде баягы эс сала турган, бир мындайча айтканда кайф ала турган эле нерсе катары көрүп калды да. Мисалы үчүн эс алабыз десе, бир эки кыз ала албайлы дегендей. Мисалы үчүн азыркы заманда ушундай аял заты эмнеден кадыр баркы кетип атат да. Ислам келгенге чейин 1400 жыл мурда дагы аял затын ошондой сыйлаган эмес. Аял затын этек кири келет, мисалы үчүн билсеңер, бардыгыңар эле чоң эле балдарсыңар, этек кири келет. Мисалы үчүн кан келген кезде аял кишилерди тамакка аралаштырган эмес, өзүнчө бөлүп койгон. Үйдөн сырткарычы, мисалы үчүн үйдөн сырткары адам катары көрбөй, аны бир боз үйлөрдө, ушундай чатырларда аял кишинин этек кири келгенде чыгарып койгон. Кимде эгерде кыз төрөлө турган болсо, исламга чейин кыз төрөлсө, алар эме кылган, намыстанган, аябайчы. Муну Сыймыктын же болбосо Замирбектин аялы кыз төрөп койду деп адамдар шылдыңдашкан да. Куранда Кудай Таала айтат: эгерде алардын ва иза бушира ахадухум бил унса, эгерде алардын бирөөсүнө сага сенин аялың кыз төрөдү деп сүйүнчүлөнсө дейт, сүйүнчүлөсө адамдар, ал дейт жүзү капкара болуп кабарып кетет эле дейт да. Менин аялым эме төрөдү деп
кыздарды анан апарып кичине бир аз чоңойгондон кийин кыздарды эмне кылышкан, кыздарды көмүшкөн да, кыздарды тирүүлөй көмгөн. Ушундай яма кылып туруп апарып акырын артынан түртүп жиберип үстүнөн топурак менен көмүп салган да. Ушундай мыкаачылык болгон да, караңгылык болгон. Умар радиаллаху анху, билесиңер, Умар радиаллаху анху бул пайгамбарыбыздын экинчи чоросу, эң биринчи пайгамбарыбыз падыша болду, баягы мусулмандардын башчысы болду. Андан кийин Абу Бакр радиаллаху анху болду. Абу Бакр радиаллаху анхудан кийин ким болду? Умар радиаллаху анху болду да. Умар радиаллаху анху айтат, мен дейт кызымды ошондой көмүш үчүн дейт эмеге апардым дейт, ямага апардым дейт. Ямага апарып кызымды акырын түртүп жибердим дейт. Кызым байкуш кайра дейт ямадан чыгайын деп аябай аракет кылып дейт, атаке сиздин бутуңузга топурак эме болуп кетти, чачылып кетти деп кызы атасынын эмесини не кылган экен, сүрт тазалайт экен да. Ошондой мээримдүүлүгүнү көрүп Умар радиаллаху анхучу ошого карабастан көмүп салышкан. Анан карасаңар, ушундай кыздан өткөн мээримдүү зат жок өзүнүңүзчү. Кээде биз мисалы үчүн балдарды эме кылабыз, балдарды жакшы көрөбүз, балдарды жакшы дейбиз, бирок кыз балага караганда мээримдүү болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагы дагы ким аркылуу уланды? Фатима энебиз аркылуу уланды да, кыз аркылуу уланган бир туугандарым. Ошон үчүн кээде жашоодо кыз көрө турган болсоңор, кыздуу боло турган болсоңор, баягы Алла Тааланын берген жакшылыгы деп түшүнүш керек да. Аларда ислам келгенге чейин караңгылыкта аларда эмне болгон эмес. Бул кыз экен десе, бул бир унижение, бул бир Кудай Таала бизди бир эме кылды, баягы басынтты деген мааниде кабыл алышкан да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деди? Балага айткан жок. Ким деди? Балага айткан жок да, ким деди? 3 кызыны деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. 3 кызыны чоңойтуп туруп, жакшы тарбия берип туруп, тарбиялап күйөөгө, турмушка бере турган болсо, Алла Таала ага бейишти важип кылат деди. Ошондой дегенде бир сахаба турду да, Алланын элчиси, эгерде 2 кызы болсочу дегенде пайгамбарыбыз айтты, анда 2 кызы болсо дагы деди. 2 кызды ким чоңойтуп туруп, ошолорду жакшы тарбия берип туруп, турмушка узата турган болсо, Кудай Таала аны ал бейишке кирет деди да. Демек көрдүңөрбү, кыз киши, кыз бала бул эмне экен? Бейишке жолдомо да. Бейишке жолдомо. Чын, мисалы үчүнчү, кыздуу болсоңор, эртең Кудай буйрса кыздуу болсоңор, билесиңер, бул балалуу болгондо баягы бул деле жакшы, бирок кыздуу болгондо эркек киши көп нерсени түшүнөсүң да. Аял затыга мамиле кылганды үйрөнөсүң да, мисалы үчүн. Мен мисалы үчүн менин балам, мисалы үчүн мен бир нерсе үстүм ачык жаткан болсо, балама баары бир алып да өтүп кетет. Эстике оюнда эстике жок, карабайт. Бирок менин кызым, мен үстүм ачык жаткан болсо, атам деп келип бетимден өп, үстүмө бир нерсени жаап өтүп кетет да, сөзсүзчү. Көрдүңөрбү? Ошондой мээримдүү заттарды, кыздарды эмне кылышкан? Исламга чейин бизде жерге көмүшкөн да. Ушундай аял заты кадыр барксыз болгон. Анан дагы аял заты ушундай кадыр барксыз болгон, баягы жалаң эле дене кумары үчүн көбүнчө колдонуп калган экен. Дене кумары үчүн колдонуп калган. Ушундай болгон, баягы чатырлар болот да, чатырлар, палаткалар болгондо, баягы азыркы заман тили айтканда проституткаларды кантип билишкен. Сойкуларды ошол бир эмеге, сойку бар эмеде бир чүпүрөктү илип коюшкан экен да. Чатыргачы бир чүпүрөктү илип койсо, сен ошондон билет экенсиң да. Бул эме деп, бул үйдө ушундай эме бар экен деп туруп, анан акырын кирип кете берген да, акырын байкатпай. Анан ушундай нерсе болгон, ушундай караңгылык болгон, ошол баягы эмеде сойкуларга барганда бардыгы апарып уруктугун төгө берген бир жерге.
бир жерге уруктугун төгө берген да. Алар деле төрөбөй берген. Ал кимдин баласы айырмасы жок да, ошо бир 10 менен жыныстык байланыш кылды, ошо төрөбөй берген да. Ошо акыркысыбы же башындагысы ким болсо ошонун баласы болуп кете берген да. Кыскасычы мындай баягы аныктап отурушкан эмес да аларчы. Ушундай караңгылык болгон, көрдүңөрбү? Ошон үчүн Кудай Таала бизге эмне жөнөттү? Пайгамбарыбызды жөнөттү да. Пайгамбарыбыз анан динди жөн эле алып келгенде, "О, кош келдиң" деп эле биздикилер кабыл алып калган жок. Бүгүнкү күндө деле адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыя турган болсоң, адамдар эмне дейт? Сени жаман көрөт, мисалы үчүн. Эч ким жакшы көрбөйт. Эч кимдин нафсиси, эч кимдин ичиндеги эгосу, молдоке жакшы айтып атат, давай молдокени угалы деп көп адамдар уга бербейт. Неге? Анын нафсиси ага каршы чыгат да. Нафсиң уккуң келбейт, шайтаның бар, уккуң келбейт. Пайгамбарыбызга дагы эмне кылышты? Пайгамбарыбызга дагы каршы чыгышты да. Мен пайгамбармын дегенде, иннаху ла мажнун, чындыгында сен жиндисиң, каззабун, сен жалганчысың деп пайгамбарыбызга дагы канча жала жабышты. Пайгамбарыбыздын байкуштун ал эмне бир гана бизге эмнени алып келиш болду максаты? Ушул менин үммөтүм эмне деди? Тозоктон кутулуп калса экен, бейишке кирсе экен деп эле пайгамбарыбыз ошон үчүн эме кылган, дайыма дуа кылган. Пайгамбарыбыз бирде ушундай ыйлады. Иштакту иля ахиббаи деп сахабаларга айтты. Мен деди, мен өзүм сүйүктүүлөрүмдү сагындым деди. Сахабалардын алдында жүрүп. Сахабалар айтышты. Аласна би ахиббаика я Расулаллах. Аллахтын элчиси, биз сиздин сүйүктүүлөрүңүз эмеспизби? Деди. Ла деди. Жок, силер менин сүйүктүүлөрүм эмессиңер, силер менин жолдошторумсуңар деди. Менин сүйүктүүлөрүм деди. Мени көрбөстөн, менин үнүмдү укпастан мага кийин келип ыйман келтирген адамдар деди. Мына ошолор кимдер? Биз да. Биз. Ошон биз ким экенбиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүүлөрүбүз да. Пайгамбарыбызга мужиза, Кудай Таала мужиза берген. Мужиза дегени бул чудо, укмуш деп коет го. Бул укмуштан дагы күчтүү нерсе да. Чудо десең бул алсызыраак болуп калат. Эч бир адамдын колунан келбей турган нерселерди Кудай Таала берген. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушундай шарттарды коюшкан. Мухаммад, эгерде сен чындап пайгамбар болсоң, анда айды экиге жарып бер деген. Айды экиге жарып бер деп ыймансыздар ушундай шарт коюшкан да. Анан кийин биз сага ыйман келтиребиз. Пайгамбарлардын ушундай укмушу бар деп пайгамбарыбыз ошондо айды экиге бөлгөн. Азыр эгерде жакшылап жатып карасаңар, кечинде ай чыккандачы, айдын ичинде моундай трешинасы бар. Ошол айды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын кудурети менен эмне кылган? Эки тоого бөлгөн. Бирөөсүн бул тоодон чыгарган, бир тоосу Кубайкис, бир тоосу дагы бир тоодо да, азыр эсимден чыгып атат, экинчи тоодун атычы. Ошондо айды экиге бөлгөн да, кечиндечи. Ошону дагы көрүштү да. Кээ бир ыймандуулар ошону көргөндөн кийин ыймансыздар ыйман келтирди. Кээ бирөөлөрү дагы эле эметти баштады. Жок, сен сыйкырчысың, сен биздин көзүбүзгө фокус көрсөттүң деп ыйман келтиришкен жок. Ошон үчүн кээде ал ыйман келтиргиси келбеген, жүрөгүнө мөөр басылып калган адамдар, жигиттер, ал 1000 чудо алып келсең деле, 1000 укмуш алып келсең деле, 1000 мужиза алып келсең деле, ал ыйман келтирбей тура берет да. Ыйман келтирген адам жеңил эле ыйман келтирет да. Ошон үчүн буну эмне себептен айтып атам? Пайгамбарыбыз бизге ушундай мээнет кылган да. Ушундай мээнет кылган. Караңгылыктан тозоктон кутулуп калсын үммөтүм деп эме кылган. 1400 жыл мурда бизге эмне кылган? Бизге ыйлаган. Кыямат күнү баардыгыбыз күнөөкөр пенделербиз да. Бирөө зына кылат, бирөө арак ичет,
Бирөө уурулук кылат. Шафаат деген нерсе бар. Шафаат дегенди ким билет? Шафаат дегени бул ортомчулук түшүү. Шафаат дегени бул ортомчулук түшүү да. Бардык мусулмандар мисалы үчүн күнөө кылгандан кийин бардыгыбыз эми ар кимибиздин ыйманыбыз ар кандай да. Бирөөсү туура жолдо жүрөт, бирөөсү алсыздык кылат дагы туура эмес жолдо жүрөт. Бирок ыймандуумун дейт, алхамдулилля мусулманмын дейт. Ошол күнөөкөр мусулмандар кыямат күнү тозокко түшөт экен. Тозокко түшүп, Кудай Таала ошол күнөөсүнөн кутулганга чейин баягы жазасын алып, канча жыл тозокто азаптайт экен. Капкара болуп денеси күйөт экен. Капкара болуп денелери күйүп көмүрдөй болуп чыгат экен. Анан бейиш менен тозоктун ортосунда дарыя бар дейт. Ошол дарыяга күйүп чыккандан кийин ошол дарыяга Кудай Таала баягы күнөөкөр мусулмандарды жуундурат экен. Жуунушуп, анан тазаланып, анан бейишке кирет да. Пайгамбарыбыздын шафааты менен. Пайгамбарыбыз ошон үчүн көптөгөн күнөөкөр мусулмандарды эмне кылат экен? Шафаат кылат экен да. Шафаат деген бул Кудай Тааланын алдында ортомчулукка түшөт экен да. Аллахым менин үммөтүмдү кечир. Аллахым ушул менин мусулмандарды кечир деп пайгамбарыбыз эмне кылат экен? Пайгамбардын ортомчулукка түшөт экен. Кыямат күнү махшар деген бар. Өзү билсеңер, адамда 5 жашоо процесси болот. 5-6 жашоо процесси болот да. Мисалы үчүн азыр биз дүйнө ааламындабыз. Биз апанын курсагында жашап чыктыкпы? 9 ай жашадык, туурабы? Дем алып жашадык. Эми дүйнөгө чыктык, туурабы? Дүйнөгө чыктык. Бул экинчи жашообуз. Андан кийин кабыр жашоосу бар. Мүрзөдө жашайбыз. Мүрзөдө кыяматка чейин адам жашайт. Азыр мисалы үчүн 1000-жылы бирөө кайтыш болуп кетти да. Мына 1000-жылы кайтыш болгон адам азыркыга чейин, мына 2025 болуп атат да. 1025 жылдан бери мүрзөдө жашап атат. Жердин астында деле жашоо бар. Эми кара, азыр биздин акылыбыз ошол жашоону кабыл албашы мүмкүн. Кантип эле мүрзөдө да жашоо болобу, жер астында деш мүмкүн. Курсакта жаткан дөбөккө, жаш наристеге сен дүйнөгө чыгасың, ал жер жарык, аябай, сен чуркап басасың десе, жаш наристе ишенбейт экен да. Жаш наристе эмне кылат экен? Ишенбейт экен да. Ошон үчүн азыр бизге деле айтса, биз деле ишенбешибиз мүмкүн да. Биздин акылыбыз, адамдын акылы чектелүү. Биздин акылыбыз эмне экен? Чектелүү жигиттер. Биздин акылыбыз бир гана себепти көрө элет, жердин астын көрө албайт. Жердин астын аягын көрө албайт. Ал жакты эмне көрөт? Жүрөк көрөт, ыйман көрөт жигиттер. Ыйман көрөт. Ошентип анан адам бул дүйнөдө жашагандан кийин өзү негизи чыныгы жашоо барго? Чыныгы жашоо бул адам өлгөндөн кийин башталат. Адам өлгөндөн кийин башталат. Азыр биз мисалы үчүн өлгөндөн кийин жашоо бар десе, ишенбейбиз, Бирок ишенбей мындай сомнение болуп, кантип эле деген ой келиши мүмкүн да адам. Бирок адам өлгөндөн кийин кайра тирилет экен. Неге? Себеби өлгөндөн кийин наркы жашоон көрөт да. Көрсө чын турбайбы деп туруп кайра тирилет экен. Ошон үчүн Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Табаракаллази биядихил мулк ва хува аля кулли шайин кадир, аллази халакал маута вал хаята." Аллах Таала биринчи дейт, өлүмдү жаратты дейт. Андан кийин эмнени жаратты дейт? Өлүмдү жараткан дейт. Биринчи өлүмдү жараткан, андан кийин жашоону жараткан дейт. Алымдар айтат, неге биринчи өлүм келип атат дейт. Себеби мынау дүйнө жашоосу биз үчүн өлүк жашоо экен да. Өлүк. Неге? 60 жыл жашайсың, 70 жыл, 80 жыл жашайсың. Аягында барып бул дүйнөдөн жок болуп кетип атасың. Бул эмне? Өлүк жашоо да. Өлүп атасың. А чыныгы жашоо, аркы жашоо. Чыныгы жашоо, наркы жашоо. Мына неге мисалы үчүн бул дүйнө сыноо дүйнө?
Өзү биз адам атага каякта жаралган? Бейиште жаралды, туурабы? Атабызды адам атаны эмне кылды? Бейиште жаратты. Адам атаны бейиште жаратып, болгон эле сыноо берди да. Кудай Таала адамды дайыма сынап турат экен, бир туугандар. Муну алмадан жебе деди. Муну каалаган жериңден же деди, ушундай бакка киргизип, жаннат деген бул бак деген сөз да. Жаннатка киргизип туруп, бакка киргизип туруп айтты, любой нерседен же деди, бирок муну эмеге даракка жакындаба деди, муну бакка жакындаба, алмадан жебе деди. Болгону ошондо эмне кылып койду? Алманы жеп койду да. Анда дагы ким аркылуу жеп койду? Шайтан аркылуу. Дагы ким аркылуу жеди? Аялы аркылуу жеп койду. Обо энебизге шайтан келди дагы эмне деди? Муну деди, муну алманын даамы аябай даамдуу. Силерди ошо даамдуу болгондугу үчүн Кудай Таала тыйып атат деди да, шайтанчы. Деди дагы обо энениге келип шуурап койду да. Обо энебиз анан эмнени баштады? Адам атага эме кылды да, мунун бир жери деп. Ошентип анан эмне кылды? Бак алманы жеп койгондон кийин аураты ачыла баштады. Уяттуу жерлери ачыла баштаганда жалбырак менен эмне кылып баштады? Өзүн тосо баштады да. Аяк ошентип анан Кудай Таала силер эми кайра сыноодон өтүш үчүн жер бетине түшкүлө деп адам атаны Кудай Таала жер бетине түшүрдү. Обо энени дагы түшүрдү.